2025 жыл Айылбанктын тарыхында эң ийгиликтүү жылдардын бири болду. Бул өсүштүн, өнүгүүнүн жана маанилүү чечимдердин жылы. Биз өлкөдөгү алдыңкы банктардын бири экенибизди дагы бир жолу тастыктап, негизги каржылык көрсөткүчтөр боюнча лидерлик орундарды ээлеп, ошондой эле жаңы санариптик сервистерди А-билинг, А-банк, Береке жана Зерону ишке киргиздик. Бул 2025 жылы Айылбанктын командасы аткарган чоң иштердин бир гана бөлүгү. Бүгүн биз жылдык жыйынтыктарыбыздын мисалында банктын ишмердүүлүгүн айтып беребиз. Айылбанк бул сандар менен тастыкталган ишенимдүүлүк. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Айылбанктын негизги каржылык көрсөткүчтөр төмөнкүдөй. Бул көрсөткүчтөрдүн бир катарында Айылбанк бир нече жылдан бери өлкөнүн банктык рыногунда алдыңкы орундарды ээлеп келет. Ошону менен катар белгилеп кетүү маанилүү. Бардык көрсөткүчтөр жыл сайын туруктуу өсүп жатат. Бул Айылбанктын туруктуу, ачык айкын, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү каржы институту экендигин тастыктайт. Кардарлар ар дайым биздин ишенибиздин борборунда болгон жана боло берет. Айрыкча Айылбанктын ислам терезесинин олуттуу өсүшүнө өзүнчө белгилеп кетүү керек. Ислам терезеси шарият талаптарына ылайык банктын продуктуларды колдогон кардарлар үчүн ачылган. Дал ушул адамдардын реалдуу муктаждыктарына багыт алуу 2025 жылы биздин өнүгүүбүздүн негизги факторлорунун бири болду. Өлкө боюнча жашоочуларга биздин кызматтар жеткиликтүү болушу үчүн жыл ичинде жаңы филиалдар ачылып, Кыргызстан боюнча банктын кызматтарынын жеткиликтүүлүгү кеңейтилди. Филиалдык тармакты кеңейтүү менен банк токтоп калбайт. Ошол эле учурда биз санариптик инструменттерди активдүү өнүктүрүп жатабыз. Биз жеке ишкерлер үчүн санариптик жардамчыны ишке киргиздик. Эми ишкерлер салык органына жана банкка барууна, ошондой эле төлөмдөрдү жеке адамдын эсебинен кабыл алуунун кереги жок. Бардык негизги процесстер бир санариптик чечимде. 2025 жылы Айылбанк Кыргызстанда биринчи жана жалгыз билинг системасын А-билингди ишке киргизди. Бул өзүнүн IT системасы жок уюмдар үчүн арналган санариптик чечим. А-билинг кызматтар үчүн төлөм кабыл алуу максатында QR кодду түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыска убакыттын ичинде, дээрлик жарым жылдын ичинде система менен миңдеген ар кандай уюмдар иштей баштады. Биз мобилдик банкингди толугу менен жаңылап, жаңы А-банкты ишке киргиздик. Мурунку тиркеме заманбап талаптарга жооп бербей калгандыктан, биз системаны нөлдөн баштап жеңил жана масштабтуу кылып иштеп чыктык. Ишке киргизилген учурда А-банктын базалык функционалга гана ээ болгон. Бирок болгон 6 айдын ичинде анда көптөгөн жаңы сервистерди пайда болду. Биз муну менен токтоп калууга пландабайбыз. Эми элестетип көрүңүз. Сиз товарды бөлүп төлөө менен сатып аласыз, бирок анын баасы көтөрүлбөйт. Комиссиясыз жана ашыкча төлөмсүз. Мунун баары 2025 жылы ишке киргизилген Zero колдонмосунун аркасында мүмкүн болду. Бир жылдын ичинде 100 миңден ашык кардар бул бөлүп төлөө кызматын пайдаланып, продукту болгон суроо талапты жогору экенин тастыктады. Биз аны өнүгүүсүн жана жакшыртылышын мындан да ары улантабыз. Дал ушундай мамилени биз банктын бардык санариптик чечимине жана ишмердүүлүктүн багыттарына колдонобуз. Бирок Айылбанктын өнүгүүсү бир гана продуктулар жана технологиялар эмес. Бул жандуу баарлашуу, жолугушуулар, демилгелер жана өлкө боюнча өткөрүлгөн иш-чаралар. 2025 жылдын ичинде Айылбанктын өз кардарлары менен ар дайым бирге болду. Аянтчаларда, аймактарда, маанилүү окуялар жана социалдык долбоорлордо. Айылбанк бул ишенимдүү, заманбап жана жарандарга ыңгайлуу банк. Мына ушундай болду биздин 2025 жыл. Бул өсүштүн, технологиялардын жана ишенимдин жылы. Жана биз мындан ары да кардарларыбызга жана бүтүндөй өлкө менен бирге алдыга жылууну улантабыз. Айылбанк сизге жакын.